Өлкөдө 4 апрелге карата COVID-19 жаңы учуру катталган жок. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалымат калайга акыркы суткада 5 адам илдеттен сакайып чыкса, каза болгон учурлар катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 96 бейтап, амбулатордук түрдө 46 адам дарыланууда. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.968 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196.248 жаран айыгып чыкса, 2991 адам көз жумган. Бүгүн 4 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча сот отуруму өттү. Соттук отурум бүткөндөн кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абалын начарлап, тез жардам чакыртылды. Алмазбек Атамбаев соттор журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ага жасалып жаткан мамилени майдачылдык деп атаган. Ал анын түрмөдөгү шарты Сооронбай Жээнбековдун тушундагы караганда жакшы экендигин айткан. Буга чейин 23 мартта Атамбаев сот имаратына жеткирилген менен машинадан чыгуудан баш тартып, отурум 30 мартка калтырылган. Анын адвокаты жана жакындары ал сотко мажбурланып жеткирилгендигин, жараат алып денеси көгөргөндүгүн айтып чыгышкан. 1 апрелден тартып 309 миңдей социалдык тармактын кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатууга 2022 жылдын 9 айына кошумча 26 миллиард сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн 4 апрелде президент Садыр Жапаров социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлердин республикалык жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Ал билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштеген кызматкерлердин айлык акысы 50-100% чейин көтөрүлө тургандыгын айтты. Мамлекет башчы мугалимдердин айлыгы мындан ары да көбөйө тургандыгын, бирок аларга талап катуу коюларын билдирди. Ушул айдан баштап бардык мектептерде аттестациялоо иштери жүргүзүлө тургандыгын, билим берүү тармагы өзгөчө математика, так илимдери, компьютер жана чет элдик сабактарынан эң жогорку квалификациядагы мугалимдерге муктаж экендигин кошумчалады.